жол салуу боюнча бакылдадыңыз, мен ушу Минтраста кол салуу боюнча айтайынчы. Балыкчы тамчы корумду башыма үйдү жолумду деп көлдүктөрүн чыгарып албады. Балыкчы корумду жолу боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Алдамчылык, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, өлкөнүн кызыкчылыгына каршы келген сатып алуу. Тактап айтканда 166, 304, 306 беренелер менен кылмыш ишин козгогон. Кылмыш ишинин козголушуна негизинде мамлекеттик сатып алуу жөнүндөгү мыйзамды бузуу жана жалпы сумманы 16 миллион 284 миң сомго көбөйтүп жазуу менен кабыл алынган дейт. Кылмыш иши боюнча айтып бериңизчи, эмне болуп атат? Иликтөө амалдары жүрүп атат. Алга биз эми кылмыш козголгондон кийин биз ага андай мындай комментарий бере албайбыз. Иликтөө амалдары бүткөндөн кийин анын жыйынтыгы чыгат. Сиз өмүр бою ушинтип келатасыз да, мен макул эмесмин, эсеп палатасы деле алар айтып берет, башкы прокуратура деле алар былжырай берет деген таризди айтып келесиз. Бирок транспорт министрлигине күн болбосо да күн ара кылмыш козголот. Бир министр бар кылмыш иши козголбогон, Эркин Исакмовдон башка. Бүт министрге, транспорт министри кылмыш иши козголгон. Статс секретарга жатып да чыкты. А бирок силер айтып бересиңер, биякта эч коррупция жок, жап-жашынакай деп. Рейтинг боюнча транспорт министрлиги Кыргызстандагы эң коррумпированный министрлик. Эң коррумпированный министрлик. Элдин баары билет. Элдин баары билет. Энергетикада Ширшовдун схемасы, Бажыда Малабаевдин кошелектин схемасы, транспорт министрлигинде баягы эле Жантөрө Сатыбалдиев схемасы иштеп атканын элдин баары билет. Бул кылмыш иши билбейсиз. Анда айтып бериңизчи. Кыргыз Трек International кимдин фирмасы? Кыргыз Трек International бул Тургунбаев Алмаз деген жарандын фирмасы. Туура, Тургунбаев Алмаз Жантөрө Сатыбалдиевдин эмнеси болот? Сураш керек аны. Сиз билесиз да. Сиз канча жылдан бери транспорт иштеп, күйөө баласы болот. Күйөө баласы болот. Урустан Сатыбалдиев, Жантөрө Сатыбалдиевдин неси болот? Айткыңыз келбейт. Кыргыз Трек International деген 98-жылы жарык дүйнөгө келген фирма, ширма. Ошол күндөн ушул күнгө чейин 20 жылдан бери жалаң консультация деп коет. Кеңеш берүү боюнча ар бир долбоордушулар отурат. Бул паракорлуктун жеткен чеги, мыйзамдуу паракорлуктушулар отурат. Консультация, кеңеш берүүчү дейт. Мунагы Бишкек тамчы корумду жолунда, балыкчы тамчы корумду жолунда да ушулар. Мына ушулардын айынан канча кылмыш иши козголуп атат. А бирок жыйынтык жок. Мына 16 миллион сомго ашыкча жазды деп атат. А сиз билбейм деп атасыз. Сиз долбоорлоо институтта иштедиңиз беле? Кантип билбей каласыз? 98 жыл, 20 жылдан бери ушул эле. Эми сиз айтып атпайсызбы, Жантөрө Сатыбалдиевге эч кандай тиешеси жок. Кыргыз Трек International'да 5 адам турат. Алмаз Тургунбаев, Рустам Сатыбалдиев, Джон Сонсбери, Шекеев Өмүрбек, Брор Карел. Туурабы? Түптөгөн 5 адам. Күчтөгөн 5 адам. Кыргызстанда кандай чоң ири жол курууда долбоорлор бар, буларсыз өтпөйт. Булар ошол жерде консультационный услуги деп туруп проект менен кирет. Проектти кандай даярдасыз сиз менен жакшы билесиз. Анан булар отурат, ошол жерде чотурда отурат. Мыйзамдуу чотурда коет буну. Мындай эмес, ачык, которуу жол менен алат. Эмне кеңеш берет? Мына азыр балыкчы тамчы корумду жолунда 16 кеңешчи иштеп атыптыр. Эмне кеңеш берет? Анда транспорт министрлиги эмне керек бар? Кеңеш бере албаса, долбоор жаза албаса, долбоорду ушулар жазса, кеңешти да ушулар берсе. Бул жол салуу эмеле открыто кол салуу болот атпайбы? Алмаз Тургунбаевдин инисин мен иликтеп чыктым. Азиатский банк развития консультант экен. Иниси биз көбүн эсе кредитти Азиатский банктан алабыз развитиядан. Жолдорго. Анткени арабтар жол салуу, анан кийин көпүрө салуу бул соопчулукта ишетте көбүрөөк басымды ушундай тармактарга жумшайт, кредитти берет. А бизде жол салам дегенде эле кол салабыз да. Чү деген эле жерден консультанттарды киргизип жиберебиз. Проекттерди очойтуп жазабыз. Бизде проект жазбайт. Мына Минтрастагы коррупция. Прокуратура кылмыш ишин козгоп атат.
чекесінен қамалып отырады, ТДК-нын башчысы отырады, мурунку статс секретарь отырады, бирөөү качып кеткен, азыр келип калды дейт. Дагы 4-5 тергөөдө жүрөт, мурунку министрлердин бардыгы. А бирок эч нерсе билбегендей эле иш жүрүп атат да. Ушул эле неме боюнча 2003 жылы Кыргыз Трек Интернешнл булар балыкчы Торгарт жолун, Бишкек нарын Торгарт жолунда кылышканда 8,5 миллион долларга жок болуп кеткен. Геосетка 3,5 миллион, Шебен 5 миллион долларга. Жолдун сапаттуулугун Кыргыз Трек Интернешнл текшерген. Бизде ошол экен да. Кеңеш бергенде да ушулар, сунуш бергенде ушулар, жумуш бергенде ушулар, кабыл алганда ушулар да. Деген биз жеген алар. Ана сиз отуруп эле, жок, биз мынтип атабыз, анан тигинтип атабыз, мынтип атабыз деп. Талас-Тарас суу самыр жолу боюнча айтып бериңизчи. Талас-Тарас суу самыр жолу Чакырыппын. Эмне үчүн бүгүнгү акча берилген жок деп аяктан бир чыгат, балыкчы корумдан чыгат. Өткөндө кече дагы интернеттен окудум, түштүктө дагы бизге жол курулушун иштегендер айлык баянасы бербей атат дейт. Талас-Тарас суу самыр жолунун бүгүнгү 99% иши бүткөн. Ал жерде биз жана кошумча жанагы экономиянын эсебинен кошумча жанагы тротуарларды жана освещенияларды киргизгенбиз. Ошол жумуш калган эле. Азыркы бүгүнкү күндө субподрядчиги менен соптошуп, бул эсептери блок болуп, анча-мынча карыздарын бере албай атат. Немеси дагы жылып кетти азыр, срогу дагы неменин кече эле жакында Исламский банк бизге мындай кат жазды. Силер бул маселени мындай бир жаңсылдуу чечпесеңер, кийинки жылдары биз ушул кредит берген дагы карап башкадан пересматривать этишибиз мүмкүн дегенде, предостерегающий кат. Анан сот амалдары канчага чейин созулат биз билбейбиз. Себеп дегенде уголовный дело ачылган ал жерде. Уголовный ачылбаган жер жок. Бардыгы жерде бар. Мен алардын баарын жакшы элем. Кептин баары башкада. Алар 1 миллион доллардан ашык акча экономдоп алышкан. Анан ошонун айынан тиги кара сууга, тиги буларга тротуарларды куруп берет деп сүйлөшүп атпайсыңарбы? Эрде чоң афера бар. Чоң афера бар. Мен сизге аны ачыктабай эле турайын. Сиз аны айтасыз азыр. Мен билбейт экенмин, тергөө иштери жүрүп атат, биз мен комментарий бере албайбыз деп. Сиз комментарий бере албайсыз. Мен кийинки суроом Бишкек шаарынын мэрине. Кытайдан очойгон грант келген. 100 миллион бу? 1 миллиард юань. Доллар мен айтыңызчы. Доллар менен 100 миллион доллар. 100 миллион доллар да. Канча освоить этилди, канча көчө салынды, канча километр узундукта, канчасы кабыл алынды бүгүнкү күндө? Кытай грант боюнча 2 фаза бар. Биринчи фаза бүттү. Бүткөнүнө где-то 95% болду. 95%тен ошол 90 километр жолдор жазалды. 2 жол бүтө элек. Бул жанагы инженерный сеттер бүтпөй, теплосет бүтүрө албай, биз ошол азыркы погодага карата бүтүрө албай калдык. Анан экинчи жакты мост бүтпөй калды, көпүрө. Жол көпүрөнү бүткөндөн кийин ошол 2 жол калды. 19 жылы экинчи фаза башталат. Экинчи фаза башталганда 70 километр жол жазалат, 60 көчөдө. Ошол 2019 жетпей калсак 2020 жылга кетет го деп ойлоп атабыз. Негизи Азиз мырза, бул 100 миллион долларга канча километр жол салынганы жатат Бишкекте? Сиз азыркы айтканыңызга караганда биринчи фаза 90 километр болсо, экинчи фазасы 70 километр болсо, 160 километрдин тегерегинде эле узундуктагы жол салынмак болобу? Жок, анын ичинде дагы реконструкция бар. Реконструкция жол оңдоо. Бул 160 километр бул жаңы жолдор. И где-то 70 километрдей жол оңдоо болот. Реконструкция деп коет да. Анын ичине дагы ирригационный система кирет.
И кээ бирки жерлерде жанагы освещение дагы кирет, жол освещение бар. Ошон биз ал тендердин ичине кире албайт экенбиз. Тендерди өздөрү Кытайлар, Кытайдын немелери өткөрөт да. Бирок биз ошол сапатын, анан баасын биз карап атабыз. Кептин бар ошол сапатында болуп атпайбы? Мына профсоюзный деп коет көчө жаңы ачылганда. Кызыл аскердин түндүк жагын сиз аякты жакшы билесиз. Мына 1 жылга жеткен жок, Ойкуйттагы Айкуйт Акчардак. Келишим боюнча гарантийный срок бар да. Ошол гарантийный срок боюнча биз 5 жыл сураганбыз, азыр 2 жыл болуп атат. Убагында 5 жыл деп сүйлөшкөндөн кийин кытайлыктар келип 2 жыл деп ошого кол коюлуп коюптур да уже убагында. Анан азыр биз ушул бир дагы жолго кол койгон жокпуз. Жанагы Актовск привёк болот го, ошого кол кое элекпиз. Азыр Восток 5те, ушул профсоюзныйда бир 10 чакты жерлер бар. Ошол сапаты Акынбайдын ар жак башы деле ошондой. ошол жерде дагы бар да. Бир 10 чакты жолдор бар. Азыр биз могу кыш бүткөндөн кийин ошо көрүнөт да дагы. Жанагы бордюрлар да бар, жолдор да бар. Анан кээ бирки жерлерде жанагы гармошкалар калып атат, кээ бирки жерлер бузулуп атат. Ошол жерди баарын карасак, апрель-майдан кийин, апрель-майда көрүнөт да. Ошондон кийин дагы эметебиз, карап көрөбүз. Ошол сапатын караңыздар. Анткени мен бардык жаңы көчөлөр менен жүрүп көрдүм да машина менен. Эринбей, эмне кылып салып атат. Эми берген Кытайлар жумушту, сунушту берген биздин мэрия көчөлөгө, бирок курган бардыгы эле биздин кыргыздын ишканалар да. Ар кандай салганда. Көчөлөрдүн бардыгы мен билдим. 1 жылга жетпей эле талкаланып атат. Анда 100 миллионду алып туруп анчалык не кереги бар эле. Анан баалар да өтө кымбат болгон. Мен нар жак бер жак карап көрсөм 100 миллион долларга биз ар бир километри 600-700 миңден айланып калат да. Жаңы жол менен орарды. Бишкектен көчөлөр тары да мындай. Бери болук, сер болуптур. Булар ошондо узундон киргизип койгон да. Анан жалпы узундукка кирип атат. Карап келгенде ал жерге бир тротуардан сәл эле чоң көчө, бир эле машина турган көчөлөрдү узундукка киргизип атат да. Ошол жагын катыраак көзөмөлдү кылган сурайм. Рахмат.